Жипара Ниязбекова гинеколог. Учурда Кара-Бура райондук жалпы дарыгерлик практика борборунда эмгектенет. Өзү жашаган айыл ооруканага алыс болгондуктан жаш дарыгерлер үчүн атайын салынган жатаканада жашайт. Азыр мен жалгыз жашап атам бул жатаканада. Врачтар келип кала турган болсо ушул жерден тамактанабыз, буйруса. Врачтар келип ушул жерден иштейт деген үмүттөбүз. Жаш врачтар келип иштегиле. Кайсы тармактан болсо да, Кыргызстандан кайсы тармагынан болсо да келип иштеңиздер. Бардык шарттар түзүлүп берилген, ысык суу, мустак суу бардыгы бар. Бүт условиясы менен түзүлүп берилген. Элеттеги ооруканада эмгектенген жаш дарыгерлер үчүн атайын салынган жатакана 6 орундуу. Мында үй бөлөлүү дарыгерлер үчүн да шарттар түзүлгөн. 4 орун бар. Бер жакка бул комнатага келип жатса болот, балдар үчүн абдан жакшы. Кийим илгич, шкаф менен бардык условиясы менен. Бир гана эс алып алып иштеш керек болду. Жипара Ниязбекованын эмгек тажрыйбасы 6 жыл. Анын эмгек акысы алгач 5-6 миң сомго бааланган. Учурда мамлекет тарабынан медицина тармагына көрсөтүлүп жаткан колдоолорго ыраазы. Азыркы учурда Кудайга шүгүр айлык маянабыз көбөйдү. Азыр айлык маянабыз биздики 20дан ашат. Кудайга шүгүр. Эми ушудан дагы көтөрүлөт деген дагы деле ойдобуз. Бул биздин айлык маянабызды көтөрүп берген жогорку адамдарыбызга дагы айтып кетет элем ыраазычылыгымды. Нурай Төрегелдиева үй бүлөлүк дарыгер. Ал күнүнө болжол менен 30дан ашуун бейтапты кабыл алат. Дарыгерлердин жумушу оор, ары жоопкерчиликтүү. Үзүрлүү эмгеги бааланып, маянасы жогорулаганына кубанып турган чагы. Медицина кызматкерлерине көңүл буруп аткандары азыркы убакытта жакшы эле. Ушинтип маанайыбызды көтөрүп атат, көңүл буруп атышат. Ошон үчүн аларга да чоң рахмат. Жумуштарыбыз оор негизи, нагрузкабыз аябай көп. Эртеден баштап кечке чейин приемда отурбуз. Приемубуз да көп, жумушубуз да көп, нагрузкабыз да көп. Ошого жараша кичине зарплатабызды көтөрүп коюшту. Ыраазыбыз. Медицина тармагында эмгектенгендердин айлык маянасы көтөрүлгөнү менен элетте дарыгерлердин жетишсиздик маселеси чечилбей келет. Бүгүнкү күндө Кара-Бура райондук жалпы дарыгерлик практика борборунда 16дан ашуун дарыгер жетишсиз. Биздин эң негизги көйгөйүбүз ошо дарыгерлердин жетишпестиги болот да. Анткени бир дарыгер 2-3 дарыгердин милдетин аткарып иштеп атышат. Ошон үчүн биз жаш дарыгерлер келсин деген үмүттө жаңы көрүп чыктыңыздар. Жатакана даярдаганбыз. Ал жатаканада бүт шарттар бар. Ошо келген жаш дарыгерлер эч кандай бир көйгөй жок болуп эле келип ошол жерде жашап, жумушка киришсек экен негизинде биз бардыгын дайындап бергенбиз да. Аймактардагы ооруканаларга дарыгерлер келип иштесе, жатакана менен камсыз болот. Аны менен катар айдоо аянты берилип, жергиликтүү бюджеттен кошумча эмгек акы төлөнөт. Гүлжамал Бакшбекова, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Кара-Бура району.